Саламатсыздарбы? Сиздер парламент программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө 5-чи сессиянын 1-чи жумалыгында талкууланган өзөктүү маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бул апта парламентарийлер элет жериндеги элдин жашоосун жакшыртуу иштерине өзгөчө басым жасашты. Жогорку кеңеш заман талабына ылайык реконструкцияланган жаңы залда кезектеги сессиясын салтанаттуу ачты. Армениянын парламент жетекчиси расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Жолугушуу эки өлкөнүн кызматташуусун бекемдөөгө багытталган. Класска батпаган окуучулар сапаттуу билим алууга шарт түзүлбөй жатабы? Ну невозможно учиться, ребенку получать качественные знания, когда в классе по 50 и более человек. Жогорку кеңештин депутаттары кезектеги күзгү сессиясын жаңаланган жыйындар залында ачты. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн отурумдар залы толук санариптештирилип, мыкты техникалар менен камсыздалды. Белгилей кетсек, 1984-жылы ишке берилген Жогорку кеңештин имараты акыркы жолу мындан 15 жыл мурда оңдоп түзөөдөн өткөн болчу. Андан бери масштабтуу өзгөрүү болгон эмес. Бүгүн Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын 5-чи сессиясы ачылды. Бул жолку парламенттин 1-чи жумуш күнү жаңыланган жыйындар залында башталды. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Жогорку кеңештин регламентине ылайык алгач мамлекеттик гимн жаңырды. Мындан ары эл өкүлдөрүнүн отуруму заманбап шартта жасалган жаңы залда өтмөкчү. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу бул демилгени колдогон өлкө жетекчисине ыраазычылыгын билдирди. Ушул залда өлкөбүзгө, элибизге маанилүү, туура, акыйкат, адилет чечимдер кабыл алынып, өлкөнүн эртеңин элдин жашоосун бакубат кыла турган мыйзамдар кабыл алышына тилектешпиз. Мезгил талабына ылайык жаңыланган жыйындар залы санариптештирилип, заманбап жабдуулар орнотулган. Бул имарат тарыхый маанилүү имарат болгондон кийин жерде көп биздин кыргыз элибизге керектүү Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө салым кошкон мыйзамдардын баары чыгарылат. Ошон үчүн депутаттарыбызга, баары ушул жерде иштеген кызматкерлерге ыңгайлуу, жакшы, заманбап шарттар түзүп бергенге иштердин баары жүргүзүлүп келди. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул жерде да канча окуялар болгон, андан кийин канча талкаланып, башка болуп, анан негизи баягы ушул здание баягы курулгандан бери бир да жолу баягы ремонт болгон эмес экен да. Бүгүнкү күндө ушундай сонун сыртынан карасаңыздар, фонтандар кандай сонун болуп, сырты тазаланып, оңдолуп, мына ичи болсо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушунчалык сонун ийик деңгээлде жасалыптыр. Чет өлкөдөн келген биздин баягы кесиптештерибиз, мамлекеттик деңгээлде делегациялар келет. Ошолор келгенде да кайсы бир деңгээлде мындай уялбастан, тартынбастан, мынакей биздин мамлекеттик негизги жайыбыз, жүрүп аткан иштерибизди мындай көрсөткөнгө бир жайыбыз болуп калат деп ойлойм. Анан бул албетте жоопкерчилигибиздин дагы бир күчөшүнүн бир белгиси катары кабыл алсак болот. 2 ай аралыгында шайлоочулар менен иш алып барган эл өкүлдөрү кезектеги сессияга кызуу киришкени турушат. Август айы толугу менен ушул шайлоочулар менен иштедик, шайлоочулар менен жолугуп, шайлоочулардын көйгөйүнчө жерлерди уктуп, албетте баягы жерлерде ушул социалдык маселелерге көңүл бурулууда булар. Ошол эле биздин бала бакча салуу боюнча биздин бүгүнкү күнү мамлекетибизде элдин саны дагы көбөйүп атат, жерлерди, мектептердин дагы жаңы курулушун заман талабына ылайык деген дагы талаптар айтылууда. Себеби дегенде айрым мектептерде 3 миңге чектүү окуган учурлар бар. Эң негизги менин максатым азыр келип туруп, ошо мыйзамдарды, анан мыйзамдардан кийинки алынган жобо, инструкциялар министерствонун азыр анализ кылып чыгып туруп, биз чоң өзгөрүү киргизгенге аттанайын деп атамын.
Андан сырткарына жай менен иштедим. Климат жөнүндө мыйзамды иштеп чыктык. Коомдук талкуудан өттү. Ошону комитеттерден тез арадан өткөрсөк, мына эмки өзүңүздөр көрүп аткандай климаттын өзгөрүүлөрүнө мамлекет даяр болуш керек. Төраға Нурланбек Тургунбек уулу мыйзам чыгаруу органынын ишин мурдагыдан да жакшыртып, заманбап стилде санариптештирүүгө көмөктөшкөн Корея Республикасына ыраазычылык билдирди. Парламент жетекчиси техникалык жабдууларды гранттын негизинде камсыздап орнотуп берген Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин эмгегин баса белгиледи. Техникалык жабдыктар менен жабдып берген үчүн, ушундай техникалык грант катары жардам берген үчүн эң оолу Корея Республикасынын өкмөтүнө, Корея эл аралык кызматташтык уюмуна жалпы жогорку кеңештин атынан ыраазычылык билдиребиз. Жогорку кеңеш министрлер узакка токтогон эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына Канат Сагынбаевдин талапкерлигин жактырды. Аталган министрлик көп тармакты камтыган эң маанилүү органдардын бири. Деген менен парламентарийлер бул жаатта көзгө көрүнөрлүк жылыштар жоктугун сынга алышты. Өнүгүү үчүн кадрдык туруктуулук зарылдыгын белгилеген эл өкүлдөрү жаңы министрге чоң ишеним артышууда. Жыл айланбай жатып, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына жаңы талапкер сунушталды. Бул жолу депутаттар Канат Сагынбаевди дароо эле колдоп беришкен жок. Эл өкүлдөрү тарабынан жаңы министрге бир катар сунуш пикирлер айтылды. Как вы вообще относитесь к тому, что вопросы миграции надо выводить в отдельное министерство или департамент? Потому что наши граждане миграции находятся в целом по всему миру более миллиона. Это очень большая цифра. Депутат Дастан Жумабеков миграция жагдайына токтолуп, соңку учурда өлкөгө чет жактан мигранттар арбын келип жатканына кайрылды. Анткени менен 2025 жылдын 1-июлуна карата иш менен камсыз кылуу мамлекеттик кызматында каттоодо турган жана жумуш издеп жүргөн жумушсуздардын саны 65 миңден ашты. Аларга да бир көйгөй маселе болуп атат. Бул жерден документ чогултуп, виза алып, барып жумушка иштейин деп аракет кылып, акчаларын төккөн биздин жарандар көпчүлүгү мындай алданып калган учурлар да болуп атат. Муну сот тармактардан биз көрүп, бизге арыз да келип түшүп атат депутаттарга. Маалыматка ылайык, өлкөдө 217 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Комитет зыйынында майыптыкты аныктоо боюнча комиссиядан өтүү мөөнөтүн узартуу сунушу да көтөрүлдү. Ар бирибиз регионго барсак, ушул жөлөк пул боюнча маселе көп көтөрүлөт да. Ушул жөлөк пул маселесин боюнча жанагы майыптуулугу бар адамдар бир жылда кайра текшерүүнөн өтө турган болсо, ошону 2 жылбы, 3 жылда бир өткөрө турган кылышыбыз керек да. Мөөнөтүн узартышыбыз керек. Ал токтом алынды, узартылды 7-5-4 жылга. Республикадагы калкты социалдык жактан коргоо эң чоң тармактардын бири. Тейлөө сапатын жогорулатуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү талабын депутат Жылдыз Садырбаева белгиледи. Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешев интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жарандар менен байланышты күчөтүүгө чакырды. Вообще вы планируете расширять цифровые услуги в сфере соцобеспечения, чтобы жители отдаленных районов без этих всех препонов могли быстро получить социальную помощь? Это бы облегчило бы и решило бы все вопросы. Создайте в конце концов, я не знаю, Telegram, чат, Instagram, аккаунт, WhatsApp аккаунт, куда люди могут писать по пособиям, как их получить, как происходит назначение пособий, кто имеет право на эти пособия. Очень много до сих пор сообщений по этому поводу. Бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралып, депутаттар талкуусу эле талапкерди бир добуштан колдоп беришти. Эске салсак, буга чейинки министр Равшан Сабиров өткөн жылдын декабрь айында министр болуп дайындалып, башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган.
Соңғы уақытта куру пиар менен алектенген атка минерлер арбыды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу мамлекеттик кызматта аркалап жаткан жетекчилерди өзүн жарнамалоодон алыс болуп, алдыга коюлган милдеттерин так аткарууга чакырды. Төраганын пикиринде айрым шаар, район жана облус жетекчилеринин негизсиз пиар менен алектенүүсү эл арасында нааразычылык жаратууда. Жарашабы, жарашпайбы, ыгы барбы, ыгы жокпу, бардыгы эле көчөгө чыгып алды да. Аларды милдети унчукпай ошол жерде ишин жүктөлгөн ишти жасаса, эл баалайт. Аны сөзсүз эле пиар кылышты кереги жок. Бардыгы эле ушу Ош шаарынын мэрин туурап көчөгө чыгып кетишти да. Эми Ош шаарынын мэри анын өзүнүн стили, методу экен, ага жарашып атат, ал кылып атат. Бирок башкаларга жарашпагандан кийин эмне кылат дейм да, жөн эле маскара болупчу. Чакан мамлекет болгонуна карабай экономикасы туруктуу өнүгүп, технология жаатында ийгилик жаратып жаткан Армения Республикасы Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташып келет. Бул жолу аталган өлкөнүн парламент жетекчиси Ален Симонян расмий иш сапары менен Кыргызстанга келип, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу менен жолугушту. Тараптар парламенттер аралык диалогду мындан ары да тереңдетүү максатында маанилүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Жогорку мартабалуу конокту Жогорку кеңештин имаратынын алдынан расмий тосуп алуу салтанаты өтүүдө. Армения Республикасынын улуттук жыйынынын төрагасы Ален Симонян Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу менен жолугушуп, парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Тараптар парламент имаратында сүрөткө түшкөн соң тар урамда баарлашып, андан соң эки тараптуу алакаларга байланышкан маселелерди талкуулашты. Кыргызстан Арменияны жакынкы өнөктөш мамлекет катары көрүп, эки өлкөнүн ортосунда калыптанган салттуу достук жана өз ара сый-урмат мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарууга кызыктар. Ошол себептен Жогорку кеңештин төрагасы армян кесиптешине урматтуу досум деп кайрылды. Уважаемый Ален Робертович, дорогой мой друг, позвольте сердечно приветствовать вас и всех членов парламентской делегации Армении в Кыргызской республике. Кыргызстан Армения менен бардык тармактарда кызматташтыкты чындоого даяр, тагыраагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык жана парламенттер аралык өнөктөштүктү өрчүтүү жаатында. Парламенты Кыргызстана и Армении играют ключевую роль. Кыргызстан менен Армениянын парламенттери эки өлкөнүн мамлекеттик саясий системасында жана коомдук турмушунда башкы ролду ойнойт. Андыктан парламенттер ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө, эки өлкөнүн алакасын арттырууда өзгөчө мааниге ээ. Биз мыйзам чыгаруу жаатында тажрыйба алмашып, тармактык комитеттердин жана депутаттык достук топтордун деңгээлинде да биргелешип иш жүргүзүүбүз кажет. Ален Симонян Кыргызстан менен эки тараптуу мамилелерди бекемдөө Армениянын тышкы саясатында өзгөчө мааниге ээ экенин билдирип, анын ичинде парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү башкы приоритеттүү максат экенин кошумчалады. Уважаемые коллеги, благодарю вас за встречу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс укреплению межгосударственных отношений и межпарламентского сотрудничества между Арменией и Кыргызстаном. Ушул жылдын 8 августунда Армения менен Азербайжандын ортосунда жетишилген тынчтык жөнүндөгү декларацияны Кыргызстанда колдойт. Төрага кийинки жылы Кыргызстанда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Армениянын спортчуларын да чакыра кетти. Иш сапардын алкагында Армениянын улуттук жыйынынын төрагасы Жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышып, жыйындар өтчү залды көрүп чыкты. Армян парламентарийлери жыйындардагы электрондук добуш берүү жараяндарына кызыгышты. Голосуем за проект. Система открывается, и мы тачем открываем. Вы на компьютере? Да. На экране? Да, на экране тач. Здесь все есть. Муну менен катар Армениянын делегациясы парламенттин жаңыланган телестудиясына да баш багып, Жогорку кеңештин ишин коомчулукка чагылдыруу жаатындагы жагдайлар боюнча маалымат алышты. То есть он изучает грамматику, и каждым разом эта база обогащается, и в дальнейшем вот эту базу данных можно будет использовать
там для, может быть, экспертизы законопроект. Өзү да кесиби боюнча журналист экенин айткан Ален Симонян жасалып жаткан иштерге жогорку баасын берип, телестудиянын атайын коноктор тактасына каалоо тилегин жазып калтырды. Кол жазмасында дайыма алга деген сөздөрдү көрүүгө болот. Ваш парламент более открытый, чем наш, не более, самый открытый, самый прозрачный. Армениянын улуттук жыйынынын төрагасы Ален Симоняндын бул Кыргызстанга болгон биринчи расмий иш сапары. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу аталган өлкөгө иш сапары менен барган. Эки тараптуу жолугушуулар Кыргыз-армян кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди өөрчүтүүгө өбөлгө болмокчу. Жогорку кеңештин депутаттары элдин күнүмдүк жашоосуна түз таасир эткен бир катар социалдык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Өзгөчө билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетишсиздиги, жолдордун абалы, таза суу менен камсыздоо, айыл жергесинде социалдык объекттерди куруу, турак жай маселелерин белгилешти. Бир класста 50 бала Бишкек шаарындагы мектептерде окуучулар жык-жыйма, ушул жана башка билим берүү жаатындагы окуу китептерин тартыштыгы тууралуу көйгөйлөрдү Дастан Бекешев тезирээк чечүүгө чакырды. Классы переполнены. Этот вопрос надо срочным образом решать. Ну невозможно учиться, ребенку получать качественные знания, когда в классе по 50 и более человек. Бүгүнкү күндө кээ бир мектептер компьютер класс комплекттерге абдан муктаж болуп жатат. Тоң менен жетегиз Караколдо чечилбеген мектептер бар. Бул Каракол номер 7, Актерек, Оттук, Тосор орто мектептери. Ошол жерге класс комплекттери ошол мектептерге керек. Окуучулар көп учурда сууктан колу бүтүшүп, ооруп калуу учурлары кездешет. Мындан тышкары айыл тоолуу тоого жакын жайгашкандыктан карышкыр, чөө сыяктуу жапайы жаныбарлар көп жүрөт. Бул маселени көзөмөлгө алып, Суусамыр айыл аймагындагы 1-май орто мектебине окуучуларды ташый турган атайын микроавтобус бөлүп берүү өтө зарыл. Депутат Жанарбек Акаев Кара Суу районундагы мыйзамсыз курулуштарды бузууну токтотууну сунуштады. Ал биринчи кезекте компенсация маселеси чечилиши керек дейт. УВАМ каналынын Кара Сууда шарыкта тазалоо иштерин жылдырып бериңеризди өтүнөм. Эл менен чогуу сүйлөшүп, аларга компенсация тууралуу конкреттүү келишимдер аныкталып, кайсыл жерден аларга кандай жардамдар берилет, акчалай жардам берилеби, үй берилеби, маселени чечкенден кийин гана бул маселеде шашылыш жок. Документ боюнча өзүнө таандык жер үлүштөрүнүн жоктугунан кыштактарда аял заты пенсияга чыга албай убара. Пенсияга чыга албай атат биздин келиндер менен кыздарыбыз. Жер үлүшүң жок, пенсияга чыга албайсың дейт. Бул кандай? Азыр биз жер бере албайбыз да, жер жок да бизде. Айылдагы келин кесектин баары ушун пенсияга чыгарбай отурат, эмнеге жер үлүшүң жок эмиш. Ушу кантип болсун? Экология маселеси курч. Кыш жакындай баштады. Кара түтүн көйгөйүнөн арылуу зарыл. Андыктан депутат 1-май райондагы калктуу конуштарды газдаштыруу иштерин тездетүүгө тапшырма берди. Ак Босогодо Газпромдун планына кирген бойгон 2025-жылы. Негедир дагы деле башталды элек да. Хотя Газпромдун планында турат. Бул бир. Экинчиси, ошол эле пригородныйды карап көрсөк. Пригородныйда дагы тактан ортосунан ошол труба өткөн, газдын трубасы. А бирок элге жайылтылган эмес. Кара Суу районунун Савай каналында суунун деңгээли азайып, дыйкандарга кыйынчылык жаралууда. Савай, Присавай, Тельман, Кыдырша, Жданов, Таширов, Октябрь, Киров жана башка канчалаган айылдар бүгүнкү күндө сууга муктаж болуп турат. Өзүңүз билесиз, мына дыйканчылык оруп жыйноо иштеринин алдында эми 15 күн убакыт калды. Ошого суу чарба башкармалыгына, айыл чарба министрлигине тез аранын ичинде протоколдук тапшырма берип, ошону көзөмөлдөп берип койсок, 15 күндөн кийин уже суунун таңкыстыгы дыйкандарга деле керек болбой калат. Өтө көйгөйлүү маселе. Депутат Улан Бакасов эки нарын айылындагы талкаланган көпүрөнү калыбына ыкчам арада келтирүү керектигине токтолуп, ошол эле учурда Лахол айылындагы көпүрө дагы реконструкцияга муктаж экенин көтөрдү. Бизде нарын районуна караштуу эки нарын айылына өткөн көпүрө кыйрады. Каргашал окуя болду. Бир жарымсын айрылдык. Бул маселени көптөн бери көтөрүп келгенбиз, чечилбей келген. Азыр көпүрө курулуп жатат. Ошону сизден сураныш тездетип берсеңиз, айыл эли суунун аркы бетинде калды. Барыш жол кыйын болуп жатат. Ошондой эле Нар районуна караштуу Лахол айылы бар. Лахол айылына киребеште көпүрө бар. Ал көпүрө дагы оңдоп түзөтүш кылыш керек, жаңы алмаштырыш керек. Компаниялар тендерге качпай атат. Баасы арзан болуп калыптыр. Ошону бир карап берсеңиз.
аякта да бир каргашыл окуя болуп кетпесин. Эң ушу алыскы миң куш деп коет бул. Тоонун жанында bundan өйдө чыгып жана Карелге кетет да, жол бар да. Ошо жер болсо өтө чаң болуп атат да постоянно. Бул көптөн бери ошондой болуп келет. Берге жанагы 3 километр. Муну асфальттап беришибиз керек бияктычы. Ага чейин эми азыр эми өзүнчө чаң көтөрүлүп атат. Эми жашаш кыйын да, элдер айтып атышат. Ошон үчүн бир ушуну чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Жаркыштактан Кызыл ойго чейин аралыкта дамбалардын жоктугунан улам, жыл сайын айыл чарба жерлерди жана инфраструктуралардын жабыркап келет дейт. Маселе жылдан жылга тереңдеп, социалдык экономикалык коопсуздукка коркунуч жаратууда. Жалпы узундугу 4 километр 600 метр болгон дамбаларды куруу боюнча сунуш беришиңизди суранабыз. Депутат Элдар Абакиров чет элдик номурлуу унааларды легалдаштыруу мөөнөтүн узартуу сунушун берди. 1 октябрга чейин мен оюмча туура эмес, бул жерде мөөнөтүн жылдын аягына чейин караш керек. Жана армян номерлеринде эле, Абхаз номерлеринде эле ошондой кеткен. Анан эске алыш керек, Россиянын келген машинелер бул көбүнчө арзан машинелер. Жанагындай малолитражка деп коет. Ошон үчүн аларга жана растаможка 100 000 деген бул кымбат. Ошону бир 2 эсе азайтууну сунуштайм. Ошону эске алып коюңуздар. Нарын шаарында салынып жаткан мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө кезекке турууда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн тоскоолдуктар болууда. Биринчи, экинчи группадагы инвалиддер жумуш орун менен камсыздалынып албайт, бирок ипотекалык компанияга барып очередке туруп батир алалы десе, ошол иштеген жеринен справка талап кылып, иштеген жериңен кагаз алып кел деп мүчүлүштүк жаратылып аткан экен. Ошону Алмаз Акунжанович мамлекеттик ипотекалык компания менен бирге чогуу ишин инвалидтерге тиешелүү ишин карап көзөмөлдөп берсеңиз деп суранайын дегем. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобудагы демеден райондон 35 чакырым алыстыкта тургандыктан эл ошол тез жардам машинасына муктаж болуп турат. Ошол жергиликтүү тургундар үчүн ошол тез жардам унаасын бөлүп берүү жагын суранышты элем. 26 000дей калкы бар. Кадамжай айыл өкмөтүндө маданият үйү жок. Ошол жерде өнөрлүү, таланттуу биздин мекендештерибиз көп экен, бирок маданият үйү жок экен. Ошол жерге маданият үйүн бүгүнкү күндө зарылдыгы куруп берүү жөнүндө зарылдык турат. Анткени кандай гана маданий иш-чаралар болбосун, ошо мектептердин залдарында өтөт экен, ошол эле окуучуларга дагы залакасын тийгизип ыңгайсыздык жаратат экен. Ошол себептен Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнө капиталдык курулуштарга киргизип берүүнү мен сизден Алмаз Акунжанович өтүнөм, маданият үйүн куруп берүү жөнүндө. Кыргызстан туристтердин меккеси болууга толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени биздин өлкөдө кылымдарды карыткан тарыхый жайлар арбын. Мындай пикирин төрөган Нурланбек Тургунбек уулу Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Сафет Булан айылындагы орун алган Шахфазил мамлекеттик музейинин ачылышында айтты. Парламент жетекчиси Жалал-Абад облусунун Алабука жана Аксы районундагы учурда курулуш иштери жүрүп жаткан бир катар социалдык объекттерди көрүп чыкты. Эгемендүүлүк майрамын улай жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Аксы, Алабука райондоруна иш сапары менен барды. Аксы районунун Өлөң булак айылында чоң майрам болду. Эскилиги жетип, урап түшүү коркунучунда турган мектептин ордун жаңы 150 орундуу билим берүү уясы басты. Мектеп ачылышына катышкан төрага бул билим ордосунан мекен үчүн кызмат кылган уул кыздар чыгышына ишеним билдирди. Мен ойлойм, бул мектеп сөзсүз түрдө ушул биздин келечек ээлерине, жаштарга бир жакшы билим уясы, ушул жерден окуп билим алган уул кыздарыбыз сөзсүз түрдө кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кызмат кылган аттуу, баштуу, атактуу уул кыздардан болот деген тилегибиз бар. Билим берүү уясынын ачылышы Алабука районунун Жаңы Шаар айылында да уланып, 125 окуучуну кучагына алган мектеп имараты пайдаланууга берилди. Биздан куру келбей, салып билген адамдардын бири катары мен өзүмдүн фондуман ушул жаңы салынган мектепке бир тыгынчык болсун деп 300 000 сом көтөрө келдим. Шуну керектиге берип коелу.
Ошондой эле төрага Нурланбек Тургунбек уулу Ала Бука районундагы Өрүктүү айылында 90 орунду, Сары Тала айылында 75 орунду заманбап бала бакчалардын ачылышына катышып, элдин кубанычын тең бөлүштү. Иш сапардын дагы бир өзгөчө белеги Сафет Булан айылындагы Шахфазил тарыхый маданий коргунун жаңы имаратынын ачылышы болду. 27 миллион сомго курулган бул объект ата-бабалардан калган мурастарды сактап, туризмди өнүктүрүүгө кызмат кылат. Ушундай бир ыйык жерлер биздин топурагыбызда бизге буйрулган. Экинчиси ажайып кооз жерлерибиз. Мына ушул жерлерибизди биз туризмдин bir Mekke'sini aylandırışımız gerekti. Turizmde Mekke'si olmuş gerek Kırgızstan. Onun için yaratılış saktaşımız gerek, şartları yol жасашыбыз gerek, su çıkarışımız gerek, meymanxanalardı kuruşumuz gerek. Иш чаранын экинчи күнү төрага Нурланбек Тургунбек уулу Кербен шаарын кыдырып, эл менен жолугуп бир топ курулуштарды жеринен барып көрдү. Аксы районунда Кербен шаарын айланып өтүүчү 9 чакырымдык жолдун курулушу жүрүүдө. 596 миллион сомдук долбоордун ишке ашышы менен шаардагы тыгын маселеси чечилет. Ошондой эле Кербен шаарындагы саркынды суу тазалоочу жаңы курулмасы дагы пайдаланууга берилүү алдында. Аталган долбоор аяктаса калаанын экологиялык абалы жакшырат. Төрага Кербен шаардык тазалык жана көрүктөндүрүү ишканасына жаңы техникаларды тапшырды. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп, атайын бөлдүргөнбүз. 300 миллион сомду ушу Кербен шаарды өнүктүрүүгө böldürüp daha koşumça daha 150 milyon böldürdük. 450 milyon menен uşu şart оңдойлу деп. Мына ошонун биринчи иштетилген каражат мынакей атайын техникалар мынакей шаардын мэринде. Кербен шаарындагы жолдорду кеңейтүү долбоору да ишке ашууда. 423 миллион сомго 2 негизги көчө кеңейип, жөө жана веложол салынууда. Парламент жетекчиси аталган жол каттамын курууда калаалыктарды дагы кайдыгер болбоого чакырды. 2 чоң жолду, негизги жолду заманбап кылып оңдоп, асфальттап, бүт жол чырактары менен жасайбыз деп. Тилекке каршы Ногул көчөгө чыгып кеткенде снос маселеси да дагы делечи. Аябай кармап атат да, бул бир. Экинчиси биздеги жанагы лотоктор, жер астынан өткөн жана инженердик курулуштар, ушулардын бардыгы кол кармап атат. Акча бар, акчаны бөлдүрүп ушу 2 жолго мэриянын эсебине түшүрүп койдук. Акча турат. Акча чечилген болгону өзүбүздө калып атат да, эч жери дагы деле. Биз өзүбүз мындай жоопкерчиликтүү болбой атабыз да. Ушул бир 10 чакты адамдын айынан үйүн, жолун албаганын айынан бүт шаар жабыркап атат да. Сапардын алкагында Борбордук стадион курулушу да көзөмөлдөндү. 174 миллион сомго 2300 орунду заманбап стадион салынууда. Төрага курулушту тездетүүнү талап кылып, спорттук маданий жайлар элдин саламаттыгы үчүн өтө маанилүү экенин белгиледи. Кыргыз элинин улуттук байлыгы саналган Эртөштүк эпосунун негизинде тасма тартуу пландалууда. Эртөштүк көчмөн элдин тарыхын, улуттук баалуулуктарды жана кыргыз мифологиясын камтыган өзгөчө чыгарма. Азыркы тапта кино тартууга болгон даярдык иштери соңуна чыгып, каражат маселеси да чечилген. Андыктан парламент жыйынында депутат Динара Ашимова тиешелүү органдарга ишти тездетүүнү тапшырды. Сценарий бары жогу уже худсоветтен өткөн экен. Бир гана тез арада бул кино тасманы тартып башташ керек экен. Өзүңүз контролдоп, ушуну жылдырып, анан жазуу түрүндө бизге билдирип койсоңуздар. Балдарыбыз, неберелерибиз жанагы Лабубу Настя, Чики Чача деген сыяктуу мультфильмдерди, башка нерселерди көрүп тарбияланып атат. А бүгүн биздин улуттун баатырдык духун көтөрө турган, ошол Эртөштүктү көрсөтө турган мезгил келди деп ойлойбуз. Чындап эле ушул мезгил, чындап эле ушул Эртөштүк балдар үчүн өтө маанилүү жана зарыл деп эсептешибиз керек. Бүгүнкү берүүбүз жогоруда сөз болгон маанилүү маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Кеңеш КЖ сайтынан, Instagram жана Facebook баракчабыздан таанышсаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.